биздин буюмдарыбыз, ал эми бул жерде болсо биздин толук кыргыз элибиздин буюмдары турат, жыгачтан жасалган жана териден жасалган. Кызылкыя шаарында жайгашкан Төрө Байкулатов атындагы тарых музейи бүгүн мектеп окуучуларына каалгасын ачты. Анда шаардагы мектептердин 100гө жакын окуучулары тарыхый музейге экскурсия жасашты. А это фотоальбом. Вот здесь фотографии, которые большие есть. Шаардын тарыхы Кыргызстандын эгемендүү мамлекетке ээ болгонго чейинки мезгилдерди жана белгилүү инсандарды камтыган көргөзмө экспонаттар менен балдар таанышып чыгышты. Мындай экскурсиялар мекеме ишканаларга да мөөнөтү менен түзүлгөн. Мурдагы ата бабаларыбыздан калган кийимдерди, идиштерди, сүрөттөрдү, мурдагы адамдарды өзүмө ошондой билимди алдым. Бизде окуучулар айрыкча ар жума сайын келет да почти. Бул өтө жакшы көрүнүш. Себеби музей, китепкана деген нерседен азыркы жаш муундар бир кыйла артта калып калды. Ошого эгерде биз ошого аракет кылып, биз ошого үндөбөсөк, бул нерсеге үзүлдүккө учурап калышынан көзү жетти, анан ушул нерсени абдан жакшы колго алганбыз. Шаардык маданият бөлүмү бир жума мурун бул күнгө карата президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий, адеп, акылактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгына негиз жумалык акция өткөрүшкөн. Жарлыктын алкагында балдар бакчаларына да атайын иш-чаралар уюштурулду. Негизги иш-чара максаты Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун адеп, аклак, диний тарбияны өстүрүү жылына карата балдардын аң сезимин өстүрүүсүнө карата иш-чараларды өткөрдүк. Бала бакчаларга чейин бардык. Бул бир эле музейдин кызматкерлери эмес, жалпы маданият кызматкерлери ушул тармакта иштер жүргүзүп атабыз. Бул жумалыктын ичинде быйыл Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган жарлыкка карата мектеп окуучуларынын арасында сүрөт сынагы уюштурулду. Экологияны коргоо жана жаратылыш менен тыгыз мамиледе болууну үйрөткөн саамалыктын жеңүүчүлөрү маданият бөлүмү тарабынан сыйланышты. Ушул экинчи мектепке Биздин окуучулар бул жерде мынабы быйылкы экосистема климатты коргоо жылына байланыштуу 1 айлык жанагы сүрөт конкурсуна да катышкан. Бул бир эле иш-чара. Мына ошого окшогон өтө чоң конкурстарга бардык иш-чаралар музей тарабынан, маданият бөлүмү тарабынан, шаардык мэрия тарабынан уюштурулган бардык иш-чараларга активдүү катышат. Буга баары күбө. Ошонун бир далили катарында ушундай сыйлыктарга ээ болуп отурабыз. Кызылкыядагы тарых музейи 1974-жылы Валентина Середа жана Урустам Карабаев эл агартуучулардын демилгеси менен уюшулган. 1974-жылы Кызылкыя шаардык аткаруу комитетинин чечими менен шаардык музейи деген наамды алган. Дал ошол мезгилден тартып ушул кезге чейин музей ишмердүүлүгүн улантууда. 19-кылымдан тарта эгемендүүлүк алганга чейинки мезгилди камтыган тарыхый музейде учурда 4,5 миң экспонат сакталууда. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каемов, Алтын бешик жаңылыктары.